Билгендерге жашоонун өзү бакыт деп коет эмеспи, анын сыңарындай. Мына ушул бакытты сезүү үчүн бул мүнөттөрдөн тарта урматтуу көрүүчүлөр биз менен бирге болуңуз дейли. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө салам айтабыз. Кел чай ичели программасы бул 8:00 тарта өзүнүн ишин баштайт. Онго чейин биз менен бирге болуңуз түз эфирде урматтуу көрүүчүлөр. Бардык амандашып, көрүшүп, жүз көрүшүп аткан экран аркылуу болсо дагы бардык замандаштарыбызга, мекендештерибизге чоң салам жолдоп коелу. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд суусундукту жаркыраган, байдам жана жогорку сапат менен камсыз кылуучу катуу өндүрүш стандарттарынын аркасында түзүлгөн. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Программабызды уланталы. Аны эмесе урматтуу көрүүчүлөр, биздин коногубузду дароо эле тааныштырайын. Өзгөчө талант ээси, мыкты ырчы аткаруучу Нурила бизде конокто. Кош келиңиз, кутман таңыңыз менен. Кутман таң, кош келиңиз. Эл журт менен амандаша алыңыз анда. Жалпы любимый телеканалдын көрүүчүлөрүнө, жалпы кыргыз элине кутман таң, баарыңыздарга ысык салам. Кош келиңиз, Нурила, аябай күттүрдүңүз бизди. Кандай жүрөсүз, эмне жаңылык болуп атат сизде? Ырлар жазылып атабы? Клиптер тартылып атабы? Кавер ырлар жазылып атабы? Ошолор жөнүндө айтыңыз. Баары акырындан болуп атат, буюрса. Мурда кавер ырдап жүрсөм, азыр буюрса авторский өзүмдүн сөзүмө, обонума жазылган ырлар чыгып баштады. Буюрса жакында дагы бир жаңы ыр чыкканы турат. Өзүңүз жаздыңыз? Ооба. Өзүм. Негизи бул жазуучулук өнөрүңүз мурда эле бар беле? Мектепте окуп жүргөндө сөз жазчумун. Азыркы күнгө чейин эле. Бирок обон чыгарчу эмесмин. Обон чыгарганды жакында эле үйрөндүм. Аны үйрөнүш керек экенби же кандай? Өзүнөн өзү бул үйрөндүм десем туура эмес болот окшойт. Ооба, мындай өзүмдү ачтым десем болот да. Обон жагын өзүмдү ачтым да. Негизи баягы сөздү жазып коюш бир аз мындай оңоюраак болуш керек деп ойлоп атам да. Анткени айкалыштырып, уйкаштырып жазса болот. Обонду жазыш кыйын болуш керек, ал нерсе ал өзү жаралып келиш керек экен, ошондой бир состояние, ошондой бир эмоция керек экен, ошол кезде келет экен да, аны үйрөнүш мүмкүн эмес го деп ойлойм. Кантип биринчи обонуңуз жаралды, кандай аталды, эмне болуп жаралып калды? Ыйлагым келет деген обон жаралды. Апам ооруп, андай анан жизненный ситуациялар, ошондой бир баары бир момент келет го, проблемалар, ошондо кыйналып, кимге айтаарыңды билбей отурган кезде гитараны кармап отуруп эле өзү чыкты. Обон, дароо жаттап калдыңызбы, жаздырып алдыңыз беле? Дароо биринчи куплети шыр келди да. Бир куплет толук сөзү менен, обону менен. Сөзү дагы чогуу, сонун экен, Жакшы. Демек, бул кайсыл бир эмоциялардан чыккан нерсе экен да. Азыр үн жаздыруу, кайсы ырларды жаздырып атасыз? Азыр пока темасын айтпай эле турайын. Жаңы ыр жазылып атат, сүй темасында. Жакында чыгып калат буюрса. Эң сонун. Келиңиз, анда биздин көрүүчүлөрүбүз сизди көптөн бери күтүп атат. Нурила качан келет эфирге, Нуриланы чакырыңыздарчы, гитара менен ырдаган Нурила деп бизге аябай көп жазышат. Анда чыгармаларды аткарып берип, көңүлдөрүн алалы, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз азыр? Ошол автордук чыгармамды аткарып берейин, анда ыйлагым келет. Ыйлагым келет. Макул, анда баарыбыз үчүн бир суроо боюнча калды, кандай жаралды, эмне болду? Көпчүлүк жакшы көрүп угат, негизи муну YouTube каналдардан карасак, уга электер болсо, анда барыңыздарды жакыныраак чакырабыз. Мен ыйлагым келет, кучагыңа боюн таштап ыйлагым келет. Бирок сабыр, сабыр дейм чыдашым керек. Менсиң башым керек. Асырай алган жокпуз
саны ыйлағым келет, мен ыйлағым келет. Сырай алған жоқпыз біз, елдегі сүйібіз көбіз. Сарғайған жалбырақтардай үзілді үмітіміз. Сырай алған жоқпыз біз, елдегі сүйібіз көбіз. Сарғайған жалбырақтардай үзілді үмітіміз. Үзілді үмітіміз. Мына ушундай сонун чыгарман. Тағат байлы қайғырып салғандым. О, кайгырып калдык, ойлонуп калдык. Мен келгенде эле негизи ушундайлар. Анан бул нерседен чыктыңызбы? Жакшы элеби баары? Ооба. Ал нерседен чыгып, кайра түшүп, кайра чыгып. Кайталанып, кайра келип калат атат го, э? Чыкты да булар. Жакшы. Азыр көпчүлүк жакшы көргөн дагы бир чыгармаңызды айткым келип атат. Бул кереметим, э? Ооба. Сөздөрү чынында мен дагы кереметим аталышын билбеп турмун, бирок сөздөрү эсимде калып эле чогурдай берчүмүн дайыма. Жер беле. Ооба, жүрөк жер беле. Жүрөк эмне жер беле деген жерлери. Бул да сөзү сонун жазылган, э? Кимден ыры? Бул сөзү Бердибек Жангырчиев деген агайыбыздын ыры. Чыган акын. Обону болсо Нарын деген дос баламдын обону. Эң сонун. Нурила, азыр биздин көрүүчүлөрүбүздү баягы ойго салып койбой, э? Бир оюнга кезек береличи, дароо эле. Азыр сизге кыска суроолорду берем. Сиз наушник тагынасыз, укпайсыз суроолорду, ооба жок деп гана жооп бересиз. Анан кандай болот? Аны алдыда байкайбыз. Кайра сизден ал суроолорго жооп алганга аракет кылалы. Келиңиз. Бизге мына ушул наушник жардам берет. Тагынып алыңыз. Музыканы коеюн, э? Бисмилла. Угулуп атабы музыка? Угулуп атат. Мен сөзүм угулбай элеби? Угулган. Угулган. Жок да жооп берип атат, э? Азыр. Аябай чыгып атат? Болду. Мен сөзүм болгон жокпу? Болгон жок окшойт. Анда баштай берели, сизге берилүүчү суроолордун биринчиси. Өзүңүздү көп эркелетесизби? Жок. Картошканын баасы канча экенин билесизби? Жок. Чет өлкөлөргө чыгып кетсем деп кыялданасызбы? Ооба. Чөп отогонду билесизби? Карыздын ордуна тойго барып ырдаган болгон учур болгонбу? Мисалы, тойго барып ырдап калган. Жок. Өзүңүз тойсоңуз да көзүңүз тойбогон учурлар көп эле болобу? Ооба. Ичеги карын артканды билесизби? Ооба. Азыр сүйүүнүн баркы кеттиби? Жок. Ырдап жатып адашып башка эле сөздөр менен ырдай бересизби? Жок. Жашоонун маңызын таптыңызбы? Ооба. Түштүккө келин боло бересизби? Жок. Түндүккөчү? Жок. Кызарып уялган учурлар көп болобу? Ооба. Сиздин сүйүүнү кабыл албай койгон жигиттер болгонбу? Ооба. Депрессияга көп кабыласызбы? Жок. Мына ушундай болду. Эмнелерге жооп берсем? Сизге угулган жокпу суроолор? Жок. Угулган жок, Беле судай сөз эткенсиңдей. Түшүнбөй калдыңызбы? Келиңиз, анда азыр алардын жообун алганга аракет кылабыз. Сизге мен чай коюп берейин. Чайдан алып отуруңуз. Мен өзүмө да чай коюп алайынчы, чай ичким келип кетти. Түгөнүп калды эле чайым. Келиңиз, анда чайдан ичиңиз. Мен сизге берген суроолордун ичинен ичи карын артканды билесизби десем, ооба дедиңиз. Жок, билбейм. Билбейсизби? Негизи артып аткандардын жанында болуп көргөнсүзбү? Ооба, көргөм.
Эми билбейм, мага мындай оңой эле сезилет. Мен бир жолу көргөм. Туугандар неме той берип атканда эмне болгондо эсимде жок. Ушундай бир нерсе өткөрүп атканда оңой эле көрүнгөн, анан жууп тазалап көргөндөн кийин ушунта жумак беле деп урушкан да туугандарыбыз. Анан билбейт экенмин. Бир жолу кылып көргөн кезде жасап көргөнсүз. Демек чала болуп калган окшойт да. Ооба. Жуштар кетти. Жакшы. Депрессияга көп кабыласызбы десем, жок дедиңиз. Наоборот, ооба. Эмнеге көп кабыласызбы? Немеден болуш керек, бул эмоциональный келет го, музыканттардын баары эле. Мен оюмча ошондон болуш керек. Мындай бир аз эле нерсе менин көңүлүмдү чөктүрүп коюшу мүмкүн да. Анан бат эле чыгасызбы кайра? Бат эле чыгам. Эгер андай деле мааниге эмес нерсе болсо бат эле чыгам. Өзүңүздү кантип мотивация бересиз өзүңүзгө? Кантип аракет кыласыз? Азыркы убакта китеп окуп атам. Китеп окуйм, ар кандай мотивационный роликтерди көрөм. Анан кийин диний китептерди дагы окуп ошол менен. Жакшы. Китеп менен окуп чыгарып атсаңыз жакшы экен, аябай мындай оңой жолун таптырсыз да. Бат эле. Картошканын баасын билесизби десем, жок дедиңиз. Билбейм, чын эле билбейсиз. Чет өлкөгө чыгып кетейин деген ойлор барбы десем, жок дедиңиз. Негизи ушундай ойлор келеби? Ооба, ойлор бар. Чыгып кетсем деген көргүм келип атат акыркы күндөр. Ошо буюрса кийинки жылданбы балким апамды алып барып келсем деген ойлор бар. Биротоло кетип калайын деген ойлор бар? Жок, жок. Андай жок. Кыргызстанды жакшы көрөм. Кыргызстанды эле. Жакшы. Өзүңүз тойсоңуз да көзүңүз тойбогон учурлар көп эле болобу десем, ооба дедиңиз. Жок, наоборот. Андай эмеспи? Андай эмес. Мен наоборот өзүм токмун деп айтсам болот. Андай деле жолунуп пайда көрүп калганга аракет кылбайм. Бирок бул жашоонун талабы. Акча табыш керек, үй бүлөнү багыш керек дегендей. Ошо. Мына ушундай. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр кийинки суроолорду да тактаганга аракет кылабыз. Сиздер тарапта суроолор болсо, Нурилага бизге жиберсеңиздер болот. 0508 400 100 номери аркылуу суроолорду узатыңыздар. Жана азыр бир канча көз ирмемден кийин Нурила дагы сиздерге суроо берет. Эгерде туура тапкан болсоңуздар, бизден белегибиз бар. Андыктан тыңшап, тактап, биз менен эч кайда алыстабай отуруңуздар. Жана кайсыл чыгарманы дагы уккуңуз келет, бизге сунуштап жазып койсоңуз болот. Немесе бир канча убакыттан кийин көрүшөбүз, эч кайда алыстабай туруңуз. Программа Золанталы Келчай Чейло программасынын башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Пиала Голд кениялык айкалыштардын эң сонун түсүнүн айкалышы. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз олтуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Леме биздин студиябыздын конугу ырчы аткаруучу бизден Нурила бар. Нурила, анда биздин көрүүчүлөргө сизден суроо болсун. Эгерде туура жоопту биринчи болуп жиберсе, бизге белек бар. Сизден суроо. Жана айтпадымбы, диний китеп немеден чыккан. Мындай суроо. Динге жакын көрүүчүлөрүбүз балким баттабат. Төрөлгөн, бирок өлбөгөн. Төрөлбөгөн, бирок өлгөн. Ошондо эки суроо болду, бул жерде. Эки жооп болот. Төрөлгөн, бирок өлө элек да. Өлгөн, бирок ал төрөлбөгөн. Сиз да ойлонуп көрүңүзчү. Ооба, жоон мен дагы билбейм. Чынында бул суроону биринчи жолу угуп атам. Көрүүчүлөрүбүзгө ушундай суроо болду. Эки жообу бар. Экөөнү тең бизге туура болуп азыртадан аракет кылып жибере калыңыз. 0508 400 100 номери аркылуу. Туура жооп тапкандар үчүн бизден белек, урматтуу көрүүчүлөр. Эми Нурила, азыр дагы бир чыгарманы аткаралы. Мен суранайынчы сизден,
көрүүчүлөрдүн атынан, өзүмдүн атыман кереметим чыгармасын аткарып бериңизчи. Сөзү Бердибек Жамгырчиев деген акын агабыздыкы, обону Нарын Сүйүнбеков деген таланттуу жигиттики. Кереметим. Бакыттын шарына жетелеген, жүрөгүмө жакын сен элесиң, дүйнөнүн жетти керемети болсо, сенин сегизинчи кереметим көзөрүмдө шарпылдап көл жаткандай, жан дилимде жап-жашыл төр жаткандай, бүкүлөсүн тойласын ал олунсун, жүрөгүмдө жербеле жөн жаткандай, жүрөгүмдө жербеле жөн жаткандай, жагымдуу жылуу сүйлөгүн сабасын, жан дүйнөм козгоп туруп жылмаясың, турмуштун ызгарына үшүп жатсаң, жылуулуктар тулачу сен ганасың, көзөрүмдө шарпылдап көл жаткандай, жан дүйнөмдө жап-жашыл төр жаткандай, бүкүлөсүн тойласын ал олунсун, жүрөгүмдө жербеле жөн жаткандай, жүрөгүмдө жербеле жөн жаткандай. Мына ушундай жүрөк эмне жер беле жөн жаткандай. Чынында эле жүрөк дайыма согуп туруш керек, сезим болуш керек, жүрөктө дайыма сүйүү болуп турсун дейли, э? Сизде кандай? Жакшы элеби? Кыймылдап атабы? Жүрөгүңүз жөн жаткан жокпу? Жок. Жүрөктө ар дайым сүйүү болбосо деле, мындай кандай десем, кыз менен жигиттин ортосундагы эле сүйүү эмес го, бул жашоо болгон сүйүү, жакындарга болгон сүйүү. Мен ойлойм, өлөр өлгөнчө биздин жүрөгүбүз жөн жатпайт болуш керек. Сезим жактан дагы, физический жактан дагы. Дүкүлдөп согуп турат, э? Мына ушундай баягы чекесинен чыгып кетти Нурила. Так жоопты айтпай, так суроо берейин мен анда, э? Кыз менен жигиттин ортосундагы сүйүү сизде пайда болдубу, же барбы? Ал жагы, ошол жагын айтып бериңизчи. Жок, пайда болгон жок. Мурдакыдай эле. Мындактай эле. Ал жак кыймылдабай эле да кой. Мына ушундай. Нурила, негизи чыгармачыл инсандар, өзүңүз айткандай, эфирден сырткарда сүйлөшүп калдык, эмоционалдуу, ошол эле учурда бир нерсени тез кабыл алып, ушундай болушат го, чынында эле. Анан сизге мындай айтылган сөздөр, же болбосо жакшы сөз, эң жакшы сөзгө деле жыргасаңыз керек аябай, э? Бери комментарийлер жазылып, туура эмес сөздөр айтылса, капа болуп, ушундай. Сизде деле ошол сезимдерби? Же анча-мынча мындай тогото бербейсизби? Неме, баягы бул чөрөгө аралашкандан кийин албетте иммунитет иштелип чыгат. Анан азыр менде иммунитет бар. Пикирлер бөлүнөт да, объективдүү пикир, анан жөн эле сөз, куру сөз менен эле. Анан ошондой эле мактоонун дагы ошондой түрү бар да. Мисалы, чыныгы жасаган эмгегиңди мактап, баягы объективдүү пикир менен мактаса, анда ал чынында сүйүнөсүң. Анан жөн эле баягы подлизываться этип, жөн эле кошоматтанып мактагандар дагы болот да. Алар дагы байкайсың да, деп коесуң. Билбейм, мен ошо бөлө алам. Айырмалап бөлө алат экенсиз, э? Кээ бирде болот андайлар дагы, мындай. Кандай десем, келбетиңе тийишип, бир сен колуңда эмес нерселер кесин пикир айтканда таң каласың да, кандай адамдар. Эми бул нерсени мен өзүм жараткан жокмун да. Мисалы, көбүнчө арыктыгыма неметишет да. Эмне унча арыксың деп ушундай
келбетке пикир айтканда аябай таң калам да. Эми бул нерсе адамдын колунда эмес го. Ооба. Баягы эл арасында жакшы эле таанылып калдың, эл ырларыңды жакшы кабыл алып атат. Мындай жылдыз болгон дейли же болбосо ырчы болгон атактуулук өзү кандай экен? Жакшы. Сонунда. Бирок ошого жараша баягы медалдын эки тарабы бар дегендей, канчалык жакшылыгы көп болсо, ошончолук кайгысы дагы көбүрөөк болот экен да. Мисалы, Элмирбек Иманалиев агабыз айткандай, азабың менен бактың бирдей берилген дүйнө дегендей. Эгер сага бакыт канчалык көп келсе, анда түйшүгү дагы ошончолук мол болот да. Мисалы, ырчылар мен го эми андай даражага жете элекмин, бирок ырчыларга неме аябай көп да, мисалы, жоопкерчилик көп дейли. Мисалы, алар лишний бас албайт. Обычный кишилердей болуп шарактап ашыкча движение кыла албайт. Алар түз жүрүш керек, эч кимге көрүнбөш керек, баягы үлгү болуш керек да. Анан бир эле тайса, анда азабы ошончо көп келет да. Мен ошол жоопкерчиликти сезинем. Көчөдө баягы мен таанып калат деп эле жүрө бересизби же бир аз жашырынып калдыңызбы? Жок, жүрө берем. Просто мындай сезим болот. Туура эмес неме көрсөтө аламбы депчи. Мисалы, досторуң менен обычно эле кат кырып, бир нерселерди сүйлөп, жалжактап кетип баратсаң, ырчылар ушундай болот турбайбы, эл адамдар ушундай болот турбайбы? Же бир жерге бир нерсе мен тааныштарым бар, ошо маданият эле чөйрөсүндө жүргөн адамдар, бирок иш аракети маданияттуу эмес да. Мисалы, тамекисин чегет дагы жөн эле ыргытып коет. Эң бирин серин ошондой адамдар бар да. Же суусундугун ичип жөн эле ыргытып ийет, жанында жөнөкөй адамдар отурат да. Анан маданият адамдары ушундай болсо, анда жөнөкөй адам кандай болот деген ой келет да. Болушунча маданияттуу жүргөнгө аракет кылып өзүңүздү, ай Нуриланы көргөм, ал мындай эле болчу, ал минтеткен деп айткандан коркосуз. Ошондой сөздөн карманам. Жакшы. Көп нерсе түнкүсүн иштейм, энергия түнкүсүн мага көбүрөөк келет дедиңиз да. Эмне менен алектенесиз негизи? Эмне менен алектенем? Бош учурда үйдө эле азыр апамдар менен пригородный жакта турабыз. Ал жакта иним бар, акемдин баласы. Апам, аларга жардам берем. Бош учурда азыр баягы элдин баары эс алып көлгө, тоолорго кетип атпайбы? Мен болсо жакында эле бир ушундай жагымсыз жагдай болгон болчу. Ошондон кийин үйдө эле болуп атам азырынча. Эч жакка деле чыкпай элем. Ошо ките азыр ошо депрессиядан чыгып аткан кезим, чынын айтсам. Жакында бир жакынымды жоготком ошон үчүн. Арты кайрылуу болсун дейли. Кайгырбаңыз, чөкпөңүз, баардыгы жакшы болот. Жашоо алдыда, жашоо өзү жаңы башталып атат деш керек экен. Кандай учур бир келип калбасын. Мен ошого татыктуумун, жакшы жашаганга деш керек экен. Өзүбүзгө өзүбүз мотивация бербесек, башка бирөөнүкүн кабыл албайбыз дагы, мотивация берип атсак. Күчтүүлөрдө мындай бир сөз бар. Билим бул ичтен келиш керек да. Мисалы, канча байыгың келсе деле, популярдуу болгуң келсе деле, билим алгың келсе деле, ал нерсе ичтен чыкпаса, мисалы, сырттан бирөө баягы кандай дейт? Балык кандай неме бар эле го? Цитата. Балык башына сасыйт деген сыяктуубу? Мисалы, ач киши болсо, ага балык алып келип бербей, балык кармаганды үйрөт дегенчи. Ошол сыяктуу баягы адам баласынын ичинен келбесе, сырттан канча ташысаң деле ал кедей боло берет, канча байлык алып келип берсең деле, канча билимди куюп атсаң деле, ал ичинен келбесе, ошол сарпталып жок болуп кете берет экен да. Ошол сыяктуу баягы ичимден азыр издеп аткан кезим, ошол мотивацияны, ошол немени буюрса, баары жакшы, негизи аң сезимдин түбүндө баарын түшүнө эле турабыз да. Жашоо экенин, өзүбүзгө өзүбүз гана жардам бере алат экенибизди. Просто бул вопрос времени деп ойлойм да. Кээ бирки нерселерге чынында убакыт керек.
Азыр көп нерсе изденүүнүн үстүндө экенсиз, үстүңүздөн иштеп аткан мезгилиңиз экен, Эң сонун бул нерсе кимдир бирөөгө келсе, кимдир бирөөгө келбейт, изденүүнүн үстүндө болуп туруш керек экен чындыгында, чыгармачыл инсандын баягы иштеп туруусу дайыма болуш керек го деп ойлойм да, өзгөчө азыркы учурда, Сизде кандай, мисалы, ырларыңыз чыгып атат, ырдала берет, анан бир иштебей калсаңыз токтоп калат да. Ырла кака кетти деп кээ бирөө издейт. Издебей деле болушу мүмкүн, атыңыз өчүп кетиши мүмкүн да. Талыкпай эмгектенесизби? Талыкпай эмгектенем деп айта албайм. Айрыкча чыгармачыл кишилерди мен мурда ошо телевидениеден көргөндө азыр менде тыныгуу болуп атат десем, эмне тыныгуу дей беришет. Иштей берсе болот да деп ойлочумун да, көрсө ал эмоциональный выгорание деп коет экен. Бир момент иштей береткенсиң, эмгектенип издене береткенсиң да, бир момент ошол нерсе баягы чарчайт экенсиң да, моралдык жактан чарчап калат экенсиң да, анан кийин акырын жайлап туруп анан кайра изденип, анан кайра ошол нерсеге келет экенсиң да. Бул сиз айткан нерсе, мисалы, чыгармачылыкта эмес, бардык эле сферада бар болуш керек деп ойлойм да. Мисалы, кандайдыр бир тыныгы болуп туруш керек, Жашоо деген мындай түз эмес экен да, жашоо моундай болот экен. Эгер адам өйдө кетпесе, ал только артка кетет экен да, ордунда тура бербейт экен. Чыгармачылыкта деле, мисалы, сенден башка вариант толтурат. Ооба, башкаларды коюшат, Азыр маегибизди дагы улантабыз, эч кайда алыстабай туруңуздар.